Саламатсыздар, кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Кыргызда аш көп болсо каада көп деген бир кемеңгер кеп бар. Заман өзгөрүп, доор алмашкан сайын адамдын кулк мүнөзү, баалуулуктары, керек болсо салт санаа да өзгөрүп кетип жатат. Мына ошондой өзгөргөн салттардын бири бул маареке, юбилей өткөрүү маселеси. Мына ушул жакынкы убактарда соңку жаңы тарыхта 50 жылдык, 60 жылдык, 70, 80, 90 жылдык деген сыяктуу маарекелер байма-бай өткөрүлүп келатат. Деги эле Кыргызда маареке өткөрүү, белгилүү бир даталарды өткөрүү иш аракети кандай жүргөн? Тарыхта кандай болгон, азыр кандай болуш керек, келечекте кандай болуш керек дегендей. Биз бүгүн ушул маареке өткөрүү маселеси тууралуу талкуу кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрөнгөлүү кеп куралы ашыгып, көтөрүлүп бийик болсун заболо. Толкуп ташып топ жыйынды чакырдык, тоолуктардын ток-шоу сободо. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп, Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобу. Солисттери Кылыч Бекишев, Рустам Сагыналиев жана жетекчиси Максат Кулуев. Куш келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн серепчилери менен тааныштырайын. Ардагер мугалим Токойлук Өмүркулов агайыбыз. Мугалим эжекебиз Гүлмира Осмонова. Кошкор райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Урмат Шергазиев. Куш келипсиздер. Кыргыз билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин тарых кафедрасынын башчысы профессор Дөөлөтбек Сапаралиев агайды студияга чакырабыз. Дөөлөт агай, студиябызга куш келипсиз. Дагы бир ирет чү дегендер ушудан баштасак да, деги эле маарекеге ушундай даталуу күндөрдү өткөрүү кыргыз тарыхында кандай, элинде кандай орунда ээлеген? Негизи тарыхка карасак, илгерки орто кылым жаңы доор мезгилинде мындай маарекелер өткөрүү жөнүндө эч бир маалымат жок. Тарых булактарында, тарыхый булактарында, ал эмес туулган күндөр дагы өткөрүлгөн эмес. Чынын айтыш керек да. Бирок турмуш бара-бара коңшу элдер менен алакага киргендин негизинде бизде дагы ошондой маарекелер өткөрүлө баштады. Ал эми мунун коомдогу орду жөнүндө айта турган болсок, бул негизинен керек нерсе экен да. Себеби ар бир чыгармачыл адам, мамлекеттик ишмерби, кандайдыр бир өмүр баскычынын беделине жеткенде өзү бир макымга токтолуп эмне иш жазадым экен, өзүмдүн болгон мүмкүнчүлүгүмдү туура колдоно алдымбы, кандай дагы иштерди мерчемдеп аткарам деген ушундай нерселери болуш керек экен да. Бул адамды ички дүйнөсүнүн, өзүнүн ишмердүүлүгүн уюштурганга жана эффективдүү колдонгонго жардам берет экен. Бирок мисалы негизи бул нерсе кыргызга мүнөздүү эмес деп атабыз, ушул сыяктуу бир эквиваленттер мындай окшош бир жолдору болушу мүмкүнбү Кыргызда? Мындай да, мурун бизде жанакыдай эл топтолуп, ошо бири-бири менен пикир алмашуу убагы эмне кандай болот? Бул курултайлар болгон да, чынын айтканда. Ошо курултайлар болгондо жанакы ар кайсы пикирлерди алмашкан, хан шайлоо процессинде маселен бир киши ушундай хандык даражага татыктуу деген нерселерди айткан, аны мактаган. Анан эми Кыргызда ошо кыргыз элинин же инсандын
жасаган иштерин баалоо процесси о дүйнөгө өткөн мезгилде аны баягы акындар жана кошокчулар айтып келген да. Баланча эле ушундай иштерди жасады эле, ушундай кылды эле, ушундай сапаты бар эле дегендей нерселер кандайдыр бир деңгээлде ошол ишмердин жасаган жыйынтыгын даңазалап элге тараткан да ошо кошокчулар. Ал эми коңшу өлкөлөр биз 19-кылымдын ортосунан баштап Орус империясынын курамында болуп калбадыкпы? Ошондон баштап биз кээ бир нерселер ошолордун немелеринде деле аябай чоң мындай белгилүү гана кишилердин жанакыдай торколорун өткөргөн да, мындай тойлорун. Бул өтө керек нерсе. Себеби ошондой тажрыйбалуу, барктуу, акылдуу маданиятыбызга, адабиятыбызга, тарыхыбызга салым кошкон кишилердин турмуш жолу өрнөк болуш керек. Ар бир адамга, өзгөчө жаш муңдарга. Ошолордун торколуу немелерин өткөрүп турушкан. Маселен, тарыхта карасак, ошол өтө жылдыз болгон Александр Сергеевич Пушкин, маселен, Лермонтов, Толстой деген жазуучуларын, тарыхчыларын, Ключевский, Тарле, Татишев деген, биз орус тарыхын айтып атабыз да. Эми Европа өлкөлөрүндө деле андай нерселер болгон, белгилүү адамдар. Эми орто кылым мезгилинде белгилүү адамдар саналуу гана болгон да, чынына келгендечи. Ошон үчүн ошондой нерселер өтүп турган. Бул бир чети ошол кишибиз биздин маданиятыбызда болгон, ошол кишинин эмгектерин эскерип жүрөлү, билип жүрөлү, тажрыйбасын колдоно билели, жаштар ошого карап өссүн деген нерсе болгон да. Эгер аларды эметпесе, биздин ар бир элдин тарыхый көрөңгөсү жок экенин, маданияттуу эл экенин, өзүнүн белгилүү адамдар болгонун даңазалап турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул нерсени чыны менен эле өткөрүп туруш керек. Маселен, биз Совет дöwрү мезгилинде жаш эле, жана сиз айттыңыз, 60-70 деп, 80-100 деп. Совет дöwрү мезгилинде 50 жашынан башташкан да. Биринчи мындай тойлорду өткөргөн, даңазалап союздук масштабта өткөргөн биздин Чыңгыз Айтматов болгон. Бул Чыңгыз Айтматовдун немеси өткөргөндө жанагыдай азыркы кээ бир жерлерде өзгөчө бир жарлыктар болуп атпайбы? Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлсүн, дүйнөлүк деңгээлде ЮНЕСКОнун астында өткөрүлсүн, Түрксойдун астында алакасында өткөрсүн деп чыгып атат. Бул жакшы нерселер, керек нерселер да. Мына жазуучулар, өзгөчө чыгармачыл адамдардын торколуу тойлорун 50 жаштан өткөрө берсе, менин оюмча туура эле болот. Эч немеси жок бул. Өзгөчө чыгармачыл адамдар. Мындай кыргызда жанагы иш кылган ишине, аш кылган ашына корконот деген сөз бар эмеспи баягы? Иши менен мактанчу эле кыргыз. Жашы менен качан мактанды эле? Эми туура. Иши менен мактаныш үчүн ошол жанакы бир чемдүү жылдар керек болуп атпайбы? 50 жылдык керек болуп атат, 60 жылдык керек болуп атат. Баягы 60 жашка чыккан ашуудан ашып калдым, ошондо баягы жыйынтык берем деп атат да. Ашуудан берген ачуу. Ошондо орустар, тиги кыргыздар айткандай. Ошон үчүн мен ойлойм, чыгармачыл адамдарга ал баарына эле эмес. Азыр болсо түшүнүктүү да. Кимдин капчыгы акчасы болсо ошолор эле филармонияны арендага алып алып, киреге алып алып, анан кийин достору менен чогулуп эле, анан кийин тиги концерттерди берип, отчетторду берип, анан ошону берип койдум, мына эми мага мындай даража бербейсиңерби деп опусулагандарыбыз деле бар да. Бирок ошол нерселер болбош үчүн
Бул баягы бир чети чынын айтыш керек. Бул социалисттик коомдун кичине калдыгы да бир чети. Аны дагы түшүнүш керек. Агай, ушул сиз эл аралап жүрөсүз, башка чет өлкөлөрдө чыгып жүрөсүз дегенде, тектеш элдер менен дагы алакаңыз бар. Ошол тектеш элдерде биз сыяктуу ушундай маареке юбилейлерди 60-70 жылдыктарды өткөрүү барбы? Эми чынын айтканда мурун бүт баары финансылык нерсеге такалчы да. Ал кезде ошондой мероприятияларды, жанагы торкулуу тойлорду өткөргөндө чын эле чоң чыгым болгон да. Анан ошол нерселер Совет доору мезгилинде өтө белгилүү бир кишилерге болбосо, дүйнөлүк масштабтагы белгилүүлөр. Ал эми азыркы мезгилде коңшу өлкөлөр жөнүндө айта турган болсок, Россиядагы нерселерде азыр деле өткөрүлүп атат, бирок көбүн эсе өтө белгилүү мурунку иштермандарларга багышталып атат да. Анан кийин мен билгенден Туркияда деле анча буга көп көңүл бурбайт экен. Азыр ошол биздин дүйнөлүк масштабтагы калктардын ушундай болуп атканын сезип, алар дагы кээ бир белгилүү тарыхчыларынын 80 жылдыгы, аларда чын эле мында 60-50 жыл болбойт. Мына 80 жылдыгы, мына 80 жылдыгы, 90 жылдыктарын биз азыр баамдап, кес-кесте ошолордун арналган илимий конференцияларга катышып атабыз. Ошол кишилердин немесине, чыгармачылыгына, ошол киши изилдеген проблемага байланыштуу жаштар дагы катышып мүмкүнчүлүк алып атат. Бунун жакшы жактары да бар да. Жакшы. Сөздүн серепчилерге болсок, Токойлуга ушу сиз мурдагы муунду, орто муунду баарын көрүп калгансыз. Ошол мурда кандай эле ушундай маареке маселеси? Бул маареке маселеси Октябрь революциясы чейинде эле болгон. Бирок андай боло албайт азыр андай боло албайт. Анда жанагы жие туруу деп ошо чоң маарекелер өткөрүлүп жүргөн ага азыр эч ким жете албайт. Бирок эми азыркы убактарда өткөрүп атышат. Эми колунда бар мындай тоскоолдук кылыш керек эмес. Мурдагыдай колхоз сапкоз жеп койду деген жок. Ал ишкерлер өзү таап атат. Атасынын же апасынын же бир тууганынын маарекесин өткөрүп атат. Ага тоскоолдук кылыш керек эмес менин оюмча. Мурда сиз Мурда мисалы үчүн байлар өткөргөн. Мисалы үчүн биздин Алайкуда Асранбай деген болгон. Анын жайылган кою узуну 10 километр, туурасы 5 километр болгон жайыт тола болгон. Ошондо толуп калса, кой түгөл эле экен деген ал эсепте ошентип эсептеген. Ал эми жылкылар болсо, бир жылга толсо деп. Бирок жылкычыларын жана койчуларын уурдабагыла, берекеси кетип калат деп абдан жакшы камтылган. Ал киши белгилүү жерге көпүрө курган. Мен ал көпүрөдөн көп өтүп жүрдүм. Ошол убакта эле абдан жакшы байлар жакшы эле иш кылып берчү эле ал убактарда. Эми азыр ошол эле Алайкы деген жерибиз бар. Тагай бай дегенибиз бар ошол жерде азыркы байлардын ичинен. Аны болсо деп эле бул жагынан деле сындайт, тиги жагынан деле сындайт. Эми бай деген бай малын багып атат. Рахмат ошого. Жакшы дыйкан адам. Жакшы, рахмат. Олай. Эми маареке деген чын-чынына келгенде бул заман оңолгон сайын күчүнө кирип келет да. Илгери маареке өткөрмөк үчүн курсагын тоосуш деле кыйын болуп турчу да. Анан эми биздин бала чактарда ошо маарекелер аз эле өтчү да. Анан эми азыркы биздин заманда маарекелер өтүп атат. Бирок биздин ошо убакта элден бата алалы, ошо элдин батасы тийсин деп эч кандай кызыкчылык койбой, ошол аксакалдан бата алалы, кошуна колоңдон бата алалы деп ушундай түлөө тойлорду өткөрчү эле. Анан азыркы маареке тойдун көбү эле конверт чогултуп алалы деп калды да. Ушунусу менен айырмаланып атат да. Атабыздын арты мененби? Анан эми бобуреке, мен тигиге бардым эле, тигиге мынчаны бердим эле, кой эми азыр мынча той өткөрөйүн да мынчасын алып калайын деген ой болот да. Менин оюмча ошол кайра эле биздин убактагыдай кылып элден бата алыш үчүн тойлорду берсе, ошондо өтө көп ысырап да болбойт эле. Өзүлөрү бири-бирин атаандаштыкта болуп тиги көп ысырапкорчулукка барбайт элек да. Эми
ар кимдин өзүнүн чөнтөгүнө жараша, дараметине жараша той өткөрөт дечи. ооба. Ошентсе деле кандайдыр бир өтө ашепке чыгымдарга барбасак, ошол чыгымдарды бир кыргыз элинин келечеги үчүн, ошо келечек муундарга мындай бир жардам катары ошо той өткөрүп атам, ошо батаңарды бергиле деп кыргыздын өнүгүүсүнө, улуттун өнүгүүсүнө бир салым кылып кошсо, ошол ашыкча чыгымды деген менин бир оюм да. Төлдөкай. Мисалы азыркы учурда жанагы 1000 жылдык, 2000 жылдык деген чоң даталар, чоң мааракелер бар да. Мааракенин ушул түрүнө көңүл бөлсөк. Эми бул деле символикалык нерсе да. Негизинен бул рекламалык багыт да, бренд деп коет го орустар. Ошол биздин өлкөбүздүн маданиятынын, тарыхынын дүйнө жүзүнө таанытуу максатында буну иш жүзүнө ашырылган. Сиздер билесиңер, 1995 жылы Манас 1000 болгон. Мына ошондо дүйнө жүзүндө жар салып, ЮНЕСКОнун чечимине чыгарытып, ошол дүйнө жүзүнүн парламентарийларын чакырып, белгилүү окумуштууларды, ишмерлерди чакырып аябай жакшы иш болгон. Ал биздин калкыбыздын маданиятынын өнүгүшүнө да түрткү болду. Себеби ошого даярданып атып, ошо Манастын өзүн жакшы билип, анын ичине карата ар кайсы иш-чаралар өткөрүп, спектакльдер болуп, кинолор тартылып, элдин деми көтөрүлүп атат да. Бул жагынан аябай эле жакшы нерсе. Анан эми мына кыргыз өкмөт мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деп дагы өткөрбөдүкпү? 2003 жылы, билесиз, 2003 жылы. Мына бул деле керек нерсе болду да. Жанакыдай торкоолуу тойлорду өткөрүп туруу сөзсүз түрдө керек, бирок аны мыйзам ченеминде. Ана эми жанакы ал кайсында деңгээл бар да, эл аралык деңгээлде болот, республикалык деңгээлде болот, областтык деңгээлде болот, айылдык деңгээлде болот дейт, туугандык деңгээлде болот, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул нерсе керек нерсе. Бирок жанакыдай ашкере бири-бири менен атаандаштык эмес, бири-бирине жанакыдай соодалашкан эмес. Себеби атага баланын парсы деген дагы болуш керек да. Атанын парсы бөлөк, эми балдарынын да парсын аткарып туруш керек да. Негизинен балдар өткөрөт да атасынын, апасынын 80-90 жылдарын. Неберелер, чөбөрөлөрү. Демек, баланын парызы катары, милдети катары. Менин оюмча бул керек нерсе. Ошо жаштарга, окуучуларга ушул тарбиялык мааниси барбы? Албетте бар да. Сиз өзүңүз ойлоңуз, ал жанакы киши торколуу тоюну өткөндө а кишинин жакшы жасаган иштерин даңазалап, мына момундай болсоңор, момунтип сизди эл барктайт. Балалуу болсоң, неберелүү болсоң, укумду, тукумду уласаң, сен барктанасың, коомдогу ордуң болот деген маани болот. Же болбосо азыр көрүп атасыңар го, кээ бир үй бүлөлөр бир балалуу болуп атат, кээ бирөөлөр баланын деле кереги жок, мен бала бакпай эле коем, мен өзүмдүн немемен деген көз караштар пайда болуп атпайбы? Ошон үчүн жанакындай юбилейлер, бир чети торколуу тойлор жанакынтип уул баланын парсын аткаруу милдетин алдына да коюп коет. Эртең мен неметейин деп, ошол атамды, баламды, атамдын тоюн, энемдин тоюн өткөрөйүн деп жакшы эмгектенип, бир нерсе табып, баягы каражат таап, жакшы үй куруп, мен билем мына атамдын 60 жылдыгын, 70 жылдыгын өткөргөнгө бизде мүмкүнчүлүк болду. Биз эмне кылдык? Ошол тойду өткөрөбүз деп, үйдүн баарын ремонттоп, коро жайдын баарын ордуна коюп, айлападарын баарын тазалап, колоктор келет кокуй деп. Бул ички түйүлүү пайда болуп атпайбы? Мунун аябай көп нерселери бар, тарбиялык жагы бар. Ошондо туугандарды көрөт.
Ол улуу муун мындай экен, орто муун мындай экен, кичүү муун мындай экен. Бири-бириңерди жакшылап неметип жүргүлө. Эртең bunun атасын, эртең мунун энесин дагы ушинтип өткөрөлү деп анан бири-бирине жакшы жак менен атаандаштуулук коюп. Гүлмиржан, мисалы, ошо мектепте да сиз мугалим катары, айтыш катары айтсаңыз да, ушундай мааракелүү даталар, мисалы, атактуу адамдардын дейинчи, биз азыр быйыл болуп атат, ошолордун бири, ошондой мааракелүү даталар мектепте кандай белгиленет, мисалы? Сиздер ушуну белгилейсиздерби? 50 жылдык дегендер, 60 жылдык деген белгиленет. Управлениядан, тияктактан грамоталар берилет. Ушундай болот. Мындан бөлөк дагы мындай бар да. Мектепте кандай иш-чаралар жүрөт дейм да? Мен мектептен жакшы эсимде жок, бирок мындай туугандарыбыздыкын 80 жылдык болду. Ошондо деген баягы энебиз көп балалуу болуп, анан тиги баласы биякта Америкада экен, бирөө Индияда экен, ошентип баары аларда балдарын алып келип, неберелүү, чөбөрөлүү болуп ошолорду. Көрдүңүздөрбү кандай? Ошол нерселердин баары ошол жанакы торколуу той болуп аткан мезгилде баары айтылат. Мына могу баласы Американы окуп бүттү, мунусу Италияны окуп бүттү, мунусу болсо бул жерде иштеп жүрөт. Анан кийин бул жанакы атасына болгон ыраазычылыгын билдирет балдары. А тигилер болсо мына деп рахматын айтат, батасын берет бул киши айткандай. Анан мен дагы бир нерсени айтат, жанакыдай эле грамота алып берип койбостон, ошо кишинин жасаган иштерин элге жеткирип туруш керек. Жөн эле жанакыдай грамотаны берип койду, анан тиги мындай дебечи. Анан немелер бар да. Жогорку окуу жайлардын дагы юбилейлери бар. Эми жанакыдай эле 5 жыл сайын эле той өткөрө берген болбойт, антип болбойт. Мына илим адамдары, анан кийин өзгөчө артисттердин, чыгармачыл жазуучулардын булар өтө бат өнүгөт да, баткарып кетет. Ошон үчүн жанакы кээ бирөөлөр даже 40 жылында деле өткөрүп атат. 40ка чыктым мен, 25 жыл чыгармачыл жолумдун отчетун берип коеюн деп өткөрүп атат жаштар деле. Ошону деле түшүнсө болот. Эгер чын эле ошондой немете турган тиги немеси болсо, салымы татыктуу болсо, антпесе биздин журналисттер унчукпай калбастан ошондойлорду мындай жакшы иргеп талдаш керек. Чын эле ушул Баланчай Басанов Үсөн 40 жылдык ичинде жакшы жасап жибериптир. Себеби ошол бир бүтүм жыйынтык чыгаруу процесси да. Анан эми жөнөкөй эле кишилерибизди баарын тең эле 70ке чыкты, 45ке чыкты, 50ге чыкты деп эле тиги балдарын кыйнай берсең болбойт да эми. Мына мен 60ка чыктым, өткөргүлө балдар. Мен эми 70ке чыктым, мына өткөргүлө. 80ге чыктым, эми күйөө балдар өткөргүлө деген түшүнүк болбош керек да. Жакшы, рахмат. Ыраазы билдиребиз. Оюңуздар бар. Эми ушу сиз айткандай жана айтып өттүңүз го, үйүбүздүн баарын ушинтип иреттеп неме кылдык деп. Менин оюмча илгери бата алганда ошол үйүбүздө бата калса экен. Балабызга тийсе экен. Ушу жаңы төрөлгөн балабызга эл ушу өмүр тилеп, жакшылык тилеп, келечек тилеп, жакшы адамдардын түбүнө ичирип ушинтип ырым кылчу экен да эми. Туура. Эми ошол деле кандайдыр бир деңгээлде бир жардам берчү экен. Анан адамдын ишеничи менен ошол аткарылганга чейин барчу экен. Эми ушу азыркы заманыбызда бүт эле азыр кафе деген чыгып кетти. Анан туура айтасыз. ушул кафелердин ордуна үйүңөргө жана өткөрдүк деп атасыз го. Ошо үйдө өткөргөн бул ырыскы да ошол жерге токтосо, бата да ошол жерге токтойт. Эми ушу жагында ойлонуштурсак да баарыбыз эле тиги кафеге мына туп-туура ушунуңузду мен колдойм да. Мына Мирхамит. Бир сунуштар да. Мындай да туп-туура, могул сиздин айтып атканыңыз туура. Себеби жанакы бата бериш, бата тилеш деген дагы өзүнчө маданият да. Аны билбейт. Кээ бир аксакалдар деле билбейт, чынын айткандачы. Кудай сактасын эми баягы өткөн. Ошол жанакы колуна суу куюп аткан мезгилде кандай бата, ошолор түз тиет да балагачы. Ошон үчүн кескесте өзүңөр талашчы элек го. Мен суу куям, сен суу куясың депчи. Азыр суу куй десең, жок, сен куй деп качып атпайбы? Бата алгандын маанисин билбей атат. Азыр батанын күчүн сиз айткандай жакшы түшүндүрүп, ошо бала
куйгандын маданияты бар. Шар куюп ийсе, ой, адепсиз бала деп абышка аны неметип тарбиялап коюш ыктымал. Мындан 150 жыл болса керек. Мурда Алике палван деген Алимбек Татканын палваны мына арка деп коет, биз жакында ушу көк арт жакка келсе керек, тойго келет да бир. Анан тойго келгенде ал киши 80 жашта экен Алике палван. Биздин баргы улусунан палван келбей калыптыр, түшүп бериң дегенде мен карып калдым дейт. Эгерде жыгылып калсаңыз карылыңыз, жыгылып алсаңыз карылууңуз, түшүп бериң дегенде эки колун, эки бутун, белин чылбырга аябай чырматып, тептеп көргүлө дейт экен. Эгерде жарым өтүп кетсе түшпөйүн деп. Анан ал түшө турган болуп калып, анан баш байгени алат. Баш байге ошол жерде бир ат жана 1000 кой экен. Атты Кубак деген би жетелеп чыккандан кийин ал кишини көтөрүп кетет, эми палван. Анан ошо Кубак би өзү эле айтып коет экен. Мына ушул палвандын эркек уулу жок. Бата бергиле дагы 1000 койду алып кеткиле дегенде эл чуулдап бата берип, ошондон кийин Бейшабай деген киши туулуп, ал киши 101 жашында каза тапты. Ооба, туура. Рахмат. Дөлөт агай, сиз үчүн Кыргыз улуттук филармониясынын солисти Кылыч Бекишев агайдан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Attandым ganan alısın ertesi, altınım ganan aman genseçi, aydında ganan aman oy var bekin, akındın gana süygün Aytayın gana dilim sayratıp, aşkere ganan içti kaynatıp, aydında ganan aman oy var bekin, arkarda yığana gözün ay caynatıp, ay caynatıp. Har kimdin anan oyloydu yüreğim, altınım ganan aman yüreğim, arana siganan oyno bey bir yüreğim, akındın gana süygün ay çürüğü, ay çürüğü, ay. Рахмат чоң. Дөлөт агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун.
Бүгүнкү коногубуз чакыраардан мурун Кыргыз улуттук филармониянын алдындагы Алыкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлары тобунун жетекчиси Максат Кулуевден жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Ойлонтум менин балалык олжосун аярмын жаштыктан. О дарбыбын салалык ой тилегим калсын дейм, оң менен солгоң таралып, эстеттиң менин балалык, эсил алдын жаштыктан, анан эскерип да обонни салалык. Бир жашында билбеген эки жашка келгенде, энесинен эркелеп ыйлап турган балалык, элди жокту тапкын деп кыйнап турган балалык, атасынан эркелеп ыйлап турган балалык, айылда жокту тапкын деп кыйнап турган балалык, 3кө жашы келгенде үй бүлөдө тили бал, үйдүн ичин чаңдатып 3кө 4 жини бар, 4кө жашы келгенде таңкымал торгойдой сайрап турган балалык, жоогазындай жайлоодо жайнап турган балалык, 5ке жашы келгенде аккан сууну бойлошот, кой дегенге болбостон балчык кечип ойношот, тетир кийип чапанын атчан адам көрүнсө, анан үркүтпө көңү жол тосот. Жетиге жашы келгенде оромпой чүкатып, ок жыландай сойлогон айылдагын оюнга кумарыганып тойбогон, 9га жашы келгенде кыркырдын терет гүлдөрүн карагат издеп кетишет, калтырып алыс үйлөрүн кымызды кышкын теришет, кызыгын көрүп дүйнөнүн. 10 жашка жашы барганда айгыр менен айгырды алыштырган балалык, кимиси кыйын экен деп салыштырган балалык, 11 жашка барганда чыйрак болсоң ат чабат, аты чыгып бай калсаң аздыр көптүр мал табат, 14 жашка барганда дердейип калат кичине, каранып калат бой башын, келин кыз кирип түшүнө, далбас урат эл өрүп, койчу жанашыба биргеңи жүрүгөй. 15 жашка барганда окторулган жыландай, 17ге келгенде оюн салган кунандай, 19га барганда жапайын өскөн куландай, 20 жашка барганда боз туйгундай жаштык кес, бозозу жок мастык кес, ак туйгундай жаштык кес, арагы жок мастык кес, 25 жашка жеткенде жылкыдай туйлайт жүрөгүң, жылытат муздун килебиң, жымыңдап турат жаныңда жылдызы көркөм кыз келин, эликтей туйлайт жүрөгүң, эритет муздун килебиң, эрикпей турат жаныңда эндиксиз сулуу кыз келин, кайран өмүр 25 кетпей турган болсочу, жок дегенге 10 жылга анан өтпөй турган болсочу. Ыраазычылык билдиребиз. Тарыхчы Тыныстан Арзыбаев агайды студияга чакырабыз. Тыныстан агай, студиябызга кош келипсиз. Дагы бир жолу. Ушул эми баягы козголо турган учуру, козголобой турган учуру болот да ар кандай маселенинчи. Анан бүгүнкү көтөрүп аткан себебибиз да жөн чыккан жок. Анткени өйдө төмөн баягы аш көп болсо када көп барчылыктын өтүлүнө чыгып, ар ким ар түрлүү колдонуп атат. Ошол өңүттө биздин ушул маареке өткөрүү, маанилүү күндөрдү өткөрүү, белгилөө маселелери дагы ар түрлүү формаларды, образдарды алууда. Чү дегенде ушу суроодон берсем да, кыргыздын улуттук наркынын өңүтүнөн алганда маареке белгилөөнү кандай бааласак болот? Биз бул маареке деген мындайча орусча юбилей деген сыяктуу болуп калат да, юбилей деген. Бул бир мезгилдерде бизде Кыргыздын байыркы мезгилде эле бул маареке бир эле Кыргыз эмес, бүткүл жер үстүндө болуш керек. Бул бир маарекенин түрлөрү болгон да. Бул мындай караганда баягы жыйынтыктоочу маареке деп. Анан бир топтолгон бир юбилейный маареке болуп калат.
Анан азыркы мезгилде бизде сиз айтып аткандай баягы жеке демократия болуп калып атыкпы. Бизде анан өздөрү каалагандай 50 жылдык, 60 жылдык, 25 жылдык баррикелер болуп калды да. Ал эми биз ушул баррикенин тарыхына келе турган болсок, бул тарыхта бул байыркы мезгилде эле байыркы Египетте, андан кийин Грецияда, Римде буларда бул маарикени баягы жылдын топтон аягандай бир крупный жылдар деп коет да, бир 100 жыл же болбосо 50 жыл, 30 жыл. Бул ошол мезгилде байыркы Египетте мисалы үчүн 30 жылдык баягы отчеттук маарике деген сыяктуу да, мындай ошол өздөрүнүн жасаган эмгектерин 30 жылдын ичинде булар элдерге атайын майрам уюштуруп, мамлекетпи ушул атайын ошо баягы бийлик башындагылар майрам уюштуруп, андан кийин өздөрүнүн жасаган эмгектерин ошол элдерге жарыялашчу экен. Биз мына ушул 30 жылда ушундай өткөздүк деп. Андан кийинки мезгилдерде бул байыркы мына Европада келип чыга баштады. Бул Европада 1300-жылы баягы Бионофеци, Папа Бионофеци деген болгон. Мына ушул 1300-жылы өзүнүн жарыясында бул 100 жылда бир өзүбүздүн ушул аткарган ишибизди элге жарыялап отчет берип турабыз деген сыяктуу да. Бул да өзүнчө бир бар. Баягы биздин 20-жылдарга, азыркы 21-жылдарга чейин бул ошол тарыхый маарикелер өзгөрүүгө дуушар болду. Азыр биз айтып аткан маарикелерге туш болду. Бул ар бир коомдун, ар бир мезгилдин өзүнүн белгилей турган же болсо бир ордо эле тура бербейт, баягы өзгөрүп турууга дуушар болот да. Мына өзгөрүүлөрдүн натыйжасында бизде азыр сиз айтып аткандай маарикелер түрлөрү көп. Ал эми бирок ошол түрлөрдүн кайсынысы бизге жакыныраак же болсо ошону баягы биз өзүбүзгө кабыл алышыбыз керек, биз ошону карашыбыз керек да негизичи. Баягы Союз мезгилинде бизде баягы 50 жылдык, 60 жылдык деген маарикелер жок эле сыяктуу болчу да. Союз келгенден баштап баягы 5 жылдык, анан 10 жылдык атай милдеттенмелер аткаруу деп ушундай нерселерден баштала баштады. Бул 60-жылдары баягы 50-60 жыл деген юбилейлер чыга баштады. Ошондо деле Союз мезгилинде бул аябагандай карачу. Андай 50 жыл, 60 жыл деген маарикелер мындай бир чаанда эле болбосо, негизинде жок эле болчу да. Ал эми 80 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык деген бул белгилүү бир инсандардыкын атайын союз мамлекет өзү атайын идея көтөрүп, баягы тарбиялык мааниsinен аткарган иштерин бүт баарын баягы жасаган жакшы кызматтарын тарбиялык мааниде, патриоттук мааниде өткөзүп берчү. Мисалы, эми баягы коомдун өнүгүшү ушундайбы? Эч ким бирөөнүн казанын аш алып бербейт, бирок ошентсе дагы баягы тескеп бир нукка салуу маселеси бар да. Ошондон өңүттөн алганда да ошол адам өткөрүлүп аткан адамдын кызматы сөз жок, баягы 60 жыл, 70 жыл деген оңой жаш эмес. Кудай ошого жеткирсин дегендей да. 80 жаш, 90 жаш дегенде Кудай жашаган жашайт дегендей, берген жашайт. Бирок дагы ошол жашаган, көптү жашаган эмес, көптү көргөн билет деген сыяктуу эле көп иш кылган адамдын маарикелери өткөрүлсө дейм да, мисалы да, ушундай ой чыгат. Ошондой адамдардын иш чарасы, ошондой адамдардын даталуу күндөр белгиленсе деген ойда, же бардык эле адамдыкы өткөрүлө берсеби, ошо экөө ойдун кайсысына кошулат? Жок, бул мен сиздин айтып атканыңызга кошулам толук эле. Себеби дегенде баягы ошол биз жашоонун ар бир күнү эле майрам. Бул 50 жыл же 60 жыл эле бир майрам эмес, бул жашоонун ар бир күнү майрам. Ар бир күнү өзүнчө юбилей десек болот да. Анан биз ошол берген жакшы күндөрдү биз өзүбүз мүмкүн болушунча адам катары жашап өтүшүбүз керек да. Анан биз ошону негизинен биз оюбузга алсак, милдеттенме кылып алсак биз, анда сиз айтып аткан мейли анда ушунчолук чоң аткарган кызматтары 50 жылда деле бул өткөзүүгө шарт болот. Себеби дегенде ошонун жасаган эмгектерин, кылган кызматтарын, адамдык касиеттерин 50 жылда айтпаш бул эмнеге? Бул сөзсүз түрдө жакшы нерсе. Бул биздин кийинки муундарга, элдерге жарыялап. Анан экинчиден ошол адамга дагы чоң стимул. Мен элге кылып аткан кызматым жакшы турбайбы? Мындай мен жакшы нерселер жасап аткан экенмин деген бир жакшы нерселер келиши мүмкүн. Бирок бизде андай болбой атпайбы? Азыр деген уже 50 жыл, 60 жыл ал барбы, жокпу? Биз ошону жашап өттүкпү, жокпу? Биз баягы жогоруда айтып өткөндөй, баягы эптеп эле бир байлык чогултуп алуунун бир түрү катары көрүп калдык да.
Өткөндө сөзүңүзгө ыраазы болсун. Өткөндө бир айтып атат, ушул мааракелер, юбилейлер 60-70 туулган күндүн чоңойтулган варианты депчи. Ушундай пикирлер бар экен. Жоқ, бұл чоңойтылған варианты деп деле айтылған, біз айтып атпайбызбы. Мисалы, бұл ар бир күн эле туулган күн да, бұл көргөн көзү таңга көзүбүздү ачканда эле таңды тосуп алыш өзүнчө эле бир туулган күн, бұл майрам деп айтабыз. Анан 60 жыл, 70 жыл бұл негизи биздин менталитетте мындай туулган күн, же болбосо юбилей өткөзүү деген кыргыз менталитетинде жок эле нерсе. Бұл кандай нерсе? Бұл аш бир баягы негизинен кыргыздар сөздү барктаган эл. Бұлар кайсыл мезгилде баягы көз өтүп кеткенде атайын ошондой чоң инсандардын ашын берчү. Ашын берип, ушул киши кандай болду эле деп эскерип, ошол жакшы жактарын. Анан атайын бата кылчу. Себеби ушулдай жакшы нерселер. Анан азыркы мезгилде бизде деле жакшы нерсе баягы 80ге 90га чыкканда бул дагы 80-90га чыккан бар, чыкпаган бар деген сыяктуу. Бұл баягы ар ким өзүнүн баягы ата-эне баланы өстүргөндө кандай тилекпен өстүрөт. Бул кейбирлер мындай эки түргө карасак болот да. Бул ошол кишинин батасын алып калалы деген тилек менен. Ал эми кейбирлер бата алып калалы деген тилек менен болот да. Анан бизде ушул кыргыз элинде аябай бактаган жакшы бата дагы бар да. Бул негизинен баягы биз өткөзө турган маареке деп эле, мындай маареке десек деле болот, той десек деле болот. Бул бата 1 жаштан 3 жашка чейин берген бата чучукка чейин жетет деп айтат. Жакшы тилек бул бала. Ал эми 3-төн 5 жашка чейин бул сөөккө чейин жетет деп айтат да, мындай. Андан ар жагы жок сыяктуу болуп кетет да бул батачы. Анан бизде жакшы нерсе бар. Баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт депчи. Баягы балага жакшы тилек коюп, ниет кылып бата алган бул жакшы. Анан баягы сиз айтып аткандай баягы 50 жылда биз аркабызды карабай туруп эле чоңойтулган день рождения деп эле өткөзө берсек, бул туура эмес эле да негизи. Маареке өткөрүш, жана туулган күндү өткөрүш бул бардык эле кишинин колунан келе бербейт. Ошону балдары жетиштүү болду. Мисалы үчүн биздин Чалма деген жерде 90га чыкты, ошо 90 жылдыгын өткөздү балдары. Эң чоң жакшы маареке болду. Ал киши балдарды тарбиялаш үчүн канча иштерди элге көрүнүп элди тарбиялайт ошол маареке мисалы үчүн. Ошо анан мурдада болуп жүргөн булар эми мындан 100 жыл деле болуп жүргөн. Азыр жанагы арагы жок өткөргөн жакшы болуп атат. Азыр кээ бир жерде арагы жок. Жакшы маарекелерди өткөрүп атат ошо. Бата жүрбөй калат десеңиз, негизи бата жүрбөй өткөрсө дегендей. Колунан келгендер өткөрө берсин. Азыр колхоз тапкозду жей турган адамдар жок. Колунан келген ишкерлер өткөрө берсин. Алар айрым жолдорду куруп берип атат, көпүрөнү куруп берип атат. Кура берсин. Рахмат ошолорго. Эми жана сиз туура белгилеп кеттиңиз. Чындыгында бул бата менен эл көрөт, жамгыр менен жер көрөт деп. Ошо жакшылык кылып. Анан жанагыраки юбилей менен маарекенин деле кандайдыр бир деңгээлде айырмасы болсо керек дейм. Биринчиден, экинчиден анан бул азыр 20 жылдык юбилей, 30 жылдык, 50 жылдык деп өткөрүп атышпайбы балдар. Ошол айылдарына кандайдыр бир салым кошуп атышат. Мурун болсо тойлоордо бере кетишчү эле. Анан эми бир жеке ойда маареке дегенди өткөргөндө бул баланын келечеги үчүн түлөөсүн тоюн берсе, бул жана 7 жашка чейин келип жанагы билимге багыт алып атпайбы 7 жашка чыккан кадам жасап, мектепке кирип. 3 жашында сүннөткө отургузуп атат. Мына сүннөт той, бешик той деп. Анан төрөлгөндө түлөө өткөрүп. Ушуларды эми өткөргөн менин оюмча туура эле элден бата алган. Анан жанагы маарекелеп сиз айткандай, эгерде мен бир кандайдыр бир деңгээлде элиме эмгегим сиңсе, мен бир элим үчүн бир жакшы, улутум үчүн жакшы бир кызматтарды өткөрсөм, анан мен ошону маареке өткөрүп отчет берсем, анда бир менин оюмча туура боло турган да. Жакшы нерсе. Ошондой адамдарга. Анан баарыбыз эле акчабыз бар деп эле эмгегибиз сиңсе деле, сиңбесе деле бир балабыз мындай бизнесмен болуп акча таап калса эле атамдын тоюн өткөрөм деп, анан атасы чын-чынына келгенде эмне элге эмгек сиңиргени деле белгисиз. Баягы кээ бир адамдар кредит алып алыптыр, той берип, юбилей өткөргөндөр болуп атат. Эми бул баягы каска теңелип карганын буту сыныптыр дегендей, бул
терс көрүнүштөр да бар, кошо кетип калат экен. Ушул жагында эске алып, мамлекеттик бир деңгээлде кандайдыр бир мыйзам кабыл алса да бир туура болот беле деген ойда. Рахмат. Азыр бул агай жакшы нерселерди айтып кетти. Баягы юбилей, анан маареке депчи. Эми которуп кел юбилей деген бул түзмө-түз которуп келгенде бул жыйынтыктоочу деген маани берет экен да. Жыйынтыктоочу дегенде биз мисалы үчүн баягы Союз биздинде көрүп калып да 10 жылдык, анан 20 жылдык, 30 жылдык деп туруп, мына биз академия наук, өз улуттук илдер академия иштеген үчүн академия науктун 80 жылдыгын. Бул деген юбилей, маареке сыяктуу эле бул биз ошол 80 жылда кандай иштер аткарылды. Бул экинчиден бул отчет сыяктуу да болуп калат да. Анан кийин маареке дегенде бизде Кыргызда эки түрдө карайбыз да. Той, анан кийин шан шөкөт деген сыяктуу. Шан шөкөт дегенде биз баягы сиз айтып аткандай ашыкча чыгым менен болгон. Баягы колунан келеби келбейби кредит алып, анан тиги бул болуп эле мындай жөнөкөй чыгым катары болуп калат да. Ал эми той деген бул тойдун дагы бир мааниси бар. Бул элден бата алайын деген маани болот да. Бул дагы бир өзүнчө бир бөлүм. Кыргыздын дүйнө таанымында атам замандан бери тарыхта калган акындар, манасчылар, комузчулар, күлүк аттар мунун баардыгы той аштын жыйынтыгынан келип тарыхта калгандар да. Ошол тарыхта калган акындар той аш болбосо, ошол жерден айтышпаса аты калат беле, калбайт беле ким билет. Ыраманын Ырычулу дагы, Үмөтул Жайсаңы дагы манасчылардын айткан оозунда бар. Кызыл уугун эт бышым ырдагандыгы, ошол жердеги манас доорундагы чыканакта эр агыш болбосо 90-догу Кошой атабыздын ушул күнгө чейин жолойду жыккандыгы калат беле эгер көкөтөйүн аш болбосо. Жеңи жок менен Эсламанын айтышы ташкара бий чоң той өткөрбөсө экөөнүн тарыхта калган улуу айтышы калат беле. Ошол эле Токтогул атабыздын болбосо кийинки эле замандагы Мемин деген мыкты акындар, Шаршем Куудул, Куйручук атабыздын Райымбектин ашы өтпөсө, эр сайышка чыгып аксакал тарыхта калат беле, Эрназар тарыхта калат беле. Ушунун баардыгы тең менимче ошол той аштын арты менен тарыхта калган да. Бирок азыркы күндө тарыхта кала турган той аш өтө элек жок, баары майдаланып кеткен заман да. Тасан агай, дагы бир маселе могу кыргыздар туулган күнгө караганда эми басып айткандай ар бир күнүбүз майрам, ар бир күнүбүз туулган күн десек деле болот, бирок дагы кыргыздар мүчөл жашка көбүрөөк маани берген экен да. Ушу мүчөл жаштын маареке менен айкалыштырып ордун айтып берсеңиз да. Биз мүчөл жаш деп бул баягы 12 жашка толгондо, 13кө өткөндө анан мүчөл жыл толду деп айтылат да. Бирок муну мен эч жерден мүчөл жыл деп айтабыз, бирок маареке катары өткөзгөндү такыр уга элекмин чынын айтканда. Чын-чынына келгенде бул ар бир мүчөл жыл өзүнүн баягы тарыхый орду бар да. 13кө чейин бул балалык кыял, же болсо бала деп. Анан 13-төн 25ке чейин жигиттик курак деп өзүнчө бизде баягы сөздүн мааниси бар. Анан кийин бул ошол экинчи мүчөлдө бизде айтып коет, экинчи мүчөл ошо жигит баягы жоокер, анан үй бүлө куручу бир өзүнчө мамлекет деген сыяктуу. Мына ошондо мындай эми анда кандай десек, мындай үй бүлө катары эле тегеректе тууган тушкан менен катары эле мындай белгилеп карабасак, анда мындай мүчөл жылды өткөздү деген деле мындай нерсе жок да. Жакшы. Токойлого, ушул мүчөл жашта мурда кандай эле? Мисалы эми туулган күн деген болбостугун билебиз го, бирок ошентсе деле мүчөл жаш. Мүчөл өзү ар бир 12-ти көбөйтүп отуруп 61 деген мүчөл болот да. Мына ушул убакта көбүнчө белгилешет эле. 61 опасный дешип да орусча айтканда. Анан эми мен мисалы үчүн быйылкы 85 жыл 9 жыл эле менин мүчөлүмөн өттү, эми итке өтүп кетип калды. Эми мен Кудай кааласа 98-жылды күтүп атам, дагы мүчөл болот да. Аны 12 жылга арызташтай берет да. Илгерки убактарда мүчөлүн белгилеп айылга бата алышчу илгери деле. Мүчөлдө дагы баягы жыл өткөн сайын кошумча жаш берет го.
сіз айтып отқандай 61 болғанда 3-ші мүшел деп 4-ші мүшелді 4-ші мүшелден баштап 2 жаш, 5-ші мүшелден баштап 3 жаш деп береді ғой, қосымша жаштычы. Бұл дағы өзінше бір жақсы нәрсе да. Мүшел жашты мүшесін шығарат деп айтат қой, мындай тура айтқанда. Мен ойымша. Мүшелі белгілемейді, мүшелін шығарат. Деп ошону тура түшүндүрүп коюш керек келге. Ырым кылып кызыл көйлөк алып берип коет экен эле. Анан аны башка бирөөгө кийип туруп берип коет экен. Кызык. Жо, ал туура. Сиз айтып аткан жакшы. Себеби ошону биз азыр современный өзгөртүп албадыкпы? Баягы жаңы жылда өзгөртөт экен депчи. А негизи сиз айтып аткан эң туура. Баягы илгерки мезгилдерде мүчөл жылы келип, мүчөл жылда өткөндө баягы кызыл көйлөк кылып, анан бул биздин менин апамдар деле айтчу, ата энелерим деле айтчу, баягы мүчөл жылын келгенде анан кызыл көйлөк тигип колдоруна тигип, анда сатып алчу эмес. Колуна тигип, анан кийин мүчөл өткөндөн кийин анан кийин бирөөгө белеке, жакшы көргөн адамына белеке берчү. Азыр биз салт кылып алдык, баягы мүчөлү келгенде биз жаңы жылда 1 январда 31-нде кийебиз дагы анан 2-синде өткөзүп берип койгон. Ушундай салттар болуп калды да негизичи. Мен бере турган суроом, ушу жаш балдар ушу төрөлгөндөн баштап эле туулган күн өткөзө баштайт. Жыл сайын эле өткөзөт. Жыл сайын эле жашоо бир эмес да, тегиз эмес да. Ар бир жылы ар кандай болот. Ар бир жылы ата-энесин кыйнап эле мен туулган күн өткөзүшүм керек, мен дос балдар менен жыргашым керек деп туулган күн өткөзөргөн туура дейсиңерби, ошо кандай карайсыңар? Жок, бул эми биздин ата-эненин колунда да, ата-эненин тарбиясында дейт. Баягы биз азыр айланабызга карап, тиги досум, тиги мындай кылып досторумду чакырды, мен дагы өткөзөм деп айтып баштайт да. Ошон үчүн ата-эне, андан кийин экинчиден баягы мугалимдер, баягы тарбиядан башталат да. Бул туулган күн, мүчөл жыл деп негизи биз айтып башташыбыз керек. Ата-эне мындай болот, кандай болот, кайсыл учурда белгилеш керек депчи. Анан кийин баягы ата-эне азыр кээ бир ата-энелерди тыя албайсың. Экинчиден балдарды дагы тыя албай каласың. Себеби дегенде өткөзбөйсүң деп урушуп койгон болсо, ал дагы кыялын көрсөтүп калышы мүмкүн да. Бул негизи эле туулган күндү өткөзүш бул туура эмес. Жылыга эле өткөзө беришчи. Бул эми үй бүлөдө белгилеп коюш болот. Мындай караганда. Анан кийин мен досторум өткөзөт элем деген мисал үчүн элестеткиле. Силер азыр бир 7-чи класста окуп атсаңар, же 8-чи класста окуп атсаңар дейин. Анан эмне кылдыңар, эмне деп өткөзөсүңөр туулган күндү? Же мен ушундай бир 17ге чыктым деп мактанасыңарбы? Же болбосо мен бирөөнү мындай кылдым деп мактанабы? Ал үчүн туулган күндү өткөзгөнгө дагы шарт болуш керек, себеп болуш керек. Мен ушундай нерсе жасадым деп бир аз мактанганга шарт болсо жакшы болот да, негизичи анан жылыга өткөзө берген көрүнүп. Туулган күндөрдү белгилөө мен көп жыл мугалим болдум. Анан этият болот элем, тизмени карайт элем. Ошо туулган күнүндө ошого 2 коюп койбогой элем деп балдарыма. Ошонун этият болот элем. Анан кийин бул бир класста мисалы 5-6 бала туулган күнү болуп калат да, бир айдын ичинде. Ошону чогуу эле бир белгилеп, 20 тыйындык открытка менен куттуктап коет элекпиз. Сиздин методуңуз жакшы да, негизи эң туура. Бул баягы жаш балага ошентип чогултуп туруп, открытка бересизби, открытка бербесеңиз да жакшы ой тилекти, жакшы батаны берсеңиз, бул балага дагы стимул да булчу. Анан кийин көңүл дегенде, баягы анан кийин туулган күн өткөзөм деп мен дагы союз мезгилинде жашап калдым да, чын айтып. Биз баягы мугалимдер бизде вечер деп койчу. Туулган күн өткөзөм, мен вечерге барам десек, мугалимдер бизди кадимкидей тыюу салчу. Аябай катты. Азыр андай болбой калды да. Сиз туура айтып атпайсызбы? Ар бир күн таңды көрсөң туулган болуп эсептелесиң да. Түндөн аман эсен чыкканың ошо туулган күн болуп эсептелинет да. Мындай алганда. Анан эми ошол туулган өзүнүн чын эле жарыкка келген күнү ал адам үчүн чындыгында ыйык күн да. Мындай айтканда ыйык күнү да алардын бөтөнчө. Ар бир адамдын. Ошол күндү силер айткандай бир каалоо тилек айтып, өзүнө үй бүлөнүн ичинде эле каалоо тилегин айтып, бир азыркы эми
өтө көп болбосо да балдар деген, жаш балдар деген тортты жакшы көрөт. Ушундай менен белгилеп койсо болот го мындай. Анткени ар бир адамдын өзүнүн үйкүнү да бул. Рахмат. Тыныстан агай, сиз үчүн Улуттук филармониянын солисти Рустам Сагыналиев мырзадан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Aybattanam gölde süzgün bularday Senin ana aman жүргөн karanın Men sen üçün dağ tavırdayım süyümlü Men sen üçün dağ tavırdayım süyümlü Menin önümdü Jarkınam döndögü suyumdu Tatlı sayra belciretip sezimdi Taң aldında ün alışkan olarday Taң aldında ün alışkan olarday Senin ana aman жүргөн karanın Men sen üçün dağ tavırdayım süyümlü Men sen üçün dağ tavırdayım süyümlü Men sen üçün dağ tavırdayım süyümlü Тыныстан агай, бизге келип омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Адам баласы ар бир күнүн, ар бир шаттуу күнүн көңүлдүү кылып өткөргөнгө аракет кылат. Кандай гана учур болбосун, маареке болобу, юбилей болобу, ар кимдин өткөрүү өз иши. Бая кыргызда айткандай, эч кимдин казанына аш салып бербейт, ар кимдин түйшүгү дагы, кирешеси да, чыгашасы дагы өзүнүн оокатына, чама чаркына жараша дегендей. Биз бүгүн ушул маареке өткөрүү маселесин талкууга алдык. Кандай гана болбосун элибиздин шаттуу күндөрү, шаңдуу күндөрү көп болсун деген изги тилек, илгери үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.